Париж Олимпиадасы үчүн күрөш бүйүр кызыткан спорттук мелдеш Кожомкул Каба уулу атындагы спорт ордосунда өттү. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпионатынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Мелдеште салмак категориялары боюнча биринчи орунду Акылбек Сулайманов, Амантур Исмаилов, Алибек Бердиев, Асан Жанышев жана Роман Ким жеңип алды. Эми алар алдыда чоң турнирлерде күч сынашат. Все соревнования длились 4 дня. Турнир дээрлик 4 күнгө созулду. Бүгүн жыйынтыктоочу бөлүгү болуп жатат. Чынында чемпионат жогорку деңгээлде өттү. Атандаштар менен күч сынашуу жеңил болгон жок. Себеби ар биринин максаты Париж Олимпиадасына лицензия алуу болчу. Татыктуулары жана күчтүүлөрү жеңишке жетишти деп ойлойм. Эми алдыда бизди чоң турнирлер күтүп жатат. Чемпионатка жалпы 171 спортчу катышты. Жеңүүчүлөргө дипломдор, медальдар тапшырылды. Эми апрель айында Бишкекте Азиянын лицензиялык чемпионаты өтөт. Мында жайкы Париж Олимпиадасына жолдомолор ойнотулмакчы. 4 дня было соревнование, полный зал. 4 күнгө созулган чемпионатта зал толуу күйөрмандар, спортчулар болушту. Эми алар 19-21 апрелде өтө турчу Азиянын лицензиялык чемпионатына катышат. Ал эми май айында Стамбулда өтө турчу лицензиялык мелдеште 3 жолдомо ойнотулат. Өзүңүздөр көргөндөй бизде жаш, күчтүү спортчулар өсүп келе жатат. Андыктан келечекте мыкты балбандар чыгып, өлкө намысын коргойт деп ишенем. Спортчуларга болсо ийгилик гана каалайм. Ал эми 8-9 январда өткөн эркин күрөш боюнча чемпионатка республиканын бардык аймактарынан келген 281 спортчу катышты. Спортчулар арасында баш байгени 61 кг салмакта Абдумалик Карачев, 70 кг салмакта Канат Керимбеков, 79 кгда Адилет Пуратбаев, 92 кг салмактуу категорияда Нурболот Адыл уулу жана 125 кг салмакта Арсланбек Турдубеков жеңип алды. Соңку жылдары өлкөнүн камчыга сап жигиттеринен сырткары кыргыздын бактысына жаралган балбан кыздары да өлкөнүн намысын коргоп кызыл тууну дүйнөлүк аренада желбиретип келишет. Быйылкы Олимпиада оюндарында да спортчулар алтын медаль менен кайтып келет деген изги тилек чоң. Айжамал Болот кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.